Мамлекеттик бажы кызматында жаңы смарт бажы деп аталган санарип платформасынын долбоору иштелип чыкты. Башкы максат чет өлкөлөр менен соода алакасын жүргүзгөндөр үчүн ылайыктуу шарт түзүп, өлкөнүн экономикасына инвестицияларды тартып келгендер үчүн бажы кызматынын тейлөө сапатын жакшыртуу болуп жатат. Долбоорду ишке киргизүү 2023 жылга чейин эсептелип, атайын этаптарга бөлүнгөн. Ата мекендик экспертиза тармагын өнүктүрүү максатында смарт бажы платформасын түзүп ишке киргизүүдө жергиликтүү IT компаниялар иштешет. Учурда санарип технологиясы өнүгүп, бардык тармактар электрондук форматка өтүп жаткандыктан бул платформа менен иштөө ишкерлерге, инвесторлорго дагы ыңгайлуу болот деп айтылууда. Задача цифровизации таможни – это создание. Мындан тышкары, кыска мөөнөттүн ичинде тагыраак айтканда ушул жылдын аягына чейин бажы кызматы электрондук декларациялоону, бирдиктүү терезе маалымат системасы менен интеграциялоо, накталайсыз бажы төлөмдөрүн толук кабыл алуу жана кырдаалдык борборду толук кандуу ишке киргизүү жаатында иш-чараларды пландаган. Бул иштер ведомство тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарды жакшыртууну камсыздоого жана жарандардын бажы кызматынын ишмердигине карата ишениминин деңгээлин жогорулатууга багытталган.